болбосо үйрөнүп алуу деген эки нерсени салыштырат да. Бул мындай карайт. Мисалы үйрөнүп алуу, мисалы мыкты, таланттуу, эс тутуму күчтүү түркмө акын болсо, бул үйрөнүп алса болот деп атпайбы? Же болбосо албетте жанагы классикалык манас айтуунун үлгүсү бул түш көрүп, түшүндө өзү айткандай жанагындай оозуна кум куюп, улуу манасчылар ошондон улам манас айт деп кыйнагандан айта баштады. Эсине келсе эле оозунан баягы сөз куюлуп эле айта баштады деп атпайбы? Мына ошону экөөнү салыштырат дагы Маргулан мындай дейт экен да. Бул манасчылар өзүнүн эле аброюн көтөрүш үчүн, өзүнүн кыйын экендигин, уникалдуу экендигин билгизиш үчүн мен түш көрүп айтып калдым дей берет деген жери бар экен. Бул жерде мындай баягы салттуу манас айтуунун баягы манас айтуудагы түш көрүү маселесин таанып атат да. Балким ал казак элинде ушунчалык манас айткан үлгүлөр жогунан, ошондой манасчылардын жогунан, ошондой салттуулуктун жогунан атеисттик жол менен мамиле кылгандык болуш керек да. Болбосо кыргыз эли менен ошол салттуу манас айтуусундагы түш көрүү маселеси өзү чоң маселе да. Анан могул кийинки кездерде аян менен айтуу деген нерсе формасы чыгып келатат да. Экөө мындай кылганда экөө окшош эле. Түш көрүү деле аян сыяктуу. Мына бүгүнкү күндө азыр мына манасчыларыбыз көбөйүп калды. Бир 20-дан ашык манасчыларыбыз бар албетте. Ошолордун дагы көбүндө түш көрүп айтып калдым деген сөздөр көп. Бул түш көрүү маселесин, осы аян маселесин бүгүн мындай техниканын заманында деле бул жок эмес экендигин бир белгиси да. Ошонун өзү айтып аткандан кийин бул өзүнүн далили сыяктуу далили болуп аткандан кийин бир ошонун бир үлгүсү деп эсептесе болот го деп ойлойм да. Бул жерде дагы мен азыр кайерге кетейин деген бул тегин кошумча кылып коеюн да. Тилим Насирдинов деген болгон да.